Мурун токой болчу эле да. Азыр эми ушундай көрүп турасыңар. Бир дарака ал жердин алтыны да татыксыз. Кыйлап деп чыгарган. Муун баарын кыйлап дегенде. Бул азыр жолду дагы жок кылат, сууну дагы түйүн тазалайт. Бул эми эч бир мамлекетте жок болуш керек бул нерсе. Суу булганбайбы? Ошону сурап атам. Кудай кааласа, иншаллах аракет кылабыз. Эл уруксат бербей иштебейт экен го. Эмнеге башка жактарда уруксат бербей иштебей эле ана биздин Кызыл Токойдун элин тоготпой атат? Садыр Жапаров, Камчыбек Тайшиевден суранат элек. Алар бийликке келгенде биз өтө кубанганбыз. Жашообуз жакшы болот деп. Күндөн күнгө кайра татаалдашып кетип атат. Ким эле сүйлөсө алып барып кетип атса анан эч ким сүйлөйт да. Коркот да бардыгы. Милициядан келеби экен же башка орган? Азыр жок болот. Уже кешемин балдар бүтүп калат, кечигип калат. Ден соолугубуз текшертүүнү эч ким соо эмес бу жерде. Президентибиз жан келгенде Россту жок кылабыз деген. Бирок биз жака кайра эле Росстар күч алып атат да. Ручканын учу менен чечип койгондор билбейт да бул жердечи. Үстү-үстүгө отурганда да кыргыз келзин, ушул нерсени бир жеринен көрсүн, ошол алтын чакалып аткан жерлерди бир. Мен бербейм бул документти. Анда эмнеге мага бир папка документти ушул жерден көрдүп атам да мына. Канча алтын бар сиздердин планыңызда? Эми запасында 20 килограмм да. Запасында 20 килограмм, жерин түгүн Аллахым өзү гана билет. Айыл өкмөт дагы төлөнгөн деп атат. Сиз дагы төлөнгөнбүз деп атасыз. Канча төлөдүңүздөр ошо Токойчордо? Бен майнинг фирмасын иштеткенге каршыбыз. Чаткал районунун 2000дей тургуну жашаган Кызыл Токой айылында, айылдын жогорку жагында жаңы алтын кен казган компания иштеп баштаптыр. Бирок анын иши бул жакта турган жашоочуларга кооптуулук жаратууда. Ден соолугубузга зыян келтире турган өзгөчө бир коркунуч келтирип жатат деп кайрылышкан. Азыр биз ушул Кызыл Токой айылына келдик. Бул жакта турган жарандардын көйгөйү эмнеде болуп жатат? Айтайын дегени эмне азыр чогуу угуп көрөлү. Бизден жогору жактагы 5 километр жогору жайгашкан Бен майнинг фирмасы экологиялык абалды бузуп, элдин элге көйгөй жаратууда да. Биз буга чейин дагы ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, акимге чейин кайрылуу жасадык. Алардан биз эч кандай результат болбоду да. Биздин элдин үнүнчү бийликке жеткизген акыркы вариант биз ушу силерге кайрылууга туура келди. Негизи бу Чаткалдын экологиялык абалы азыр өтө начар абалда. Негизи бул Чаткалдын экологиясы боюнча биздин жаштарыбыз мамлекеттик курултайда дагы ачык айтып мындай президент Садыр Жапаровго жеткизген. Бирок ошого карабастан бизде экологиялык абал дагы эле бузулууда. Мисалы мен жашаган жерде Терексай, Кызыл Токойлор бүт лицензионный площадка берилип кеткен. Менин огородум мен жашаган жер уже берилип кеткен Садыр Нуркожоевич. Не кылабыз бул маселени? Мен жашаган, туулуп өскөн, киндик каным тапылган жер берилип кеткен. Мен аягында жооп берем бул маселе боюнча. Росп иштей турган фирма өтө зыяндуу жерди казып атат. Аябал жерде миңдеген дарактарыбыз бар, 1000 жылдык дарактарыбыз. Ошонун сыңарында эле бул сууду биз өзүбүз 100% эл ичет. Сууда мишек болгон үчүн биздин балдар түшкөн сайын жылдан жылга оорулар көбөйүп атыр. Майып балдар да туула баштады. Ушуну биз жогору жактагы Садыр Жапаров президентибиз жана Камчыбек Тайшиевге кайрат элек. Ушу Росов фирма Кызыл Токойдун үстүнө 5-6 километр жайгашкан. Ошону токтотуп берүүбүздүн суранабыз. Бул көйгөй өтө чоң көйгөй. Эртең катастрофа болушу да мүмкүн. Канчалаган токойлорубузду кыйып кетип атыр. Бир токойдун бир дарака ал жердин алтыны да татыксыз. Ошондуктан биз ошол жерди иштетип бербесин суранабыз. Айыл эли бул жакта апалар да келди окшойт. Келиңиздер. Көйгөй жана бул жакта жалаң эркектер эле чогулуп алып, өзгөчө бир мыйзам бузуу иштерине барып атат деп ойлоборсун. Бул жерден кайрылуу жасагандар бул жактын жалпы айылдын эли тургун чогулуп, жөн гана өзүнүн кайрылуусун жасап, бийлик өкүлдөрүнө биздин үнүбүздү жеткирип коелу деген гана ниеттер экен. Садыр Жапаров, Камчыбек Тайшиевден суранат элек. Алар бийликке келгенде биз өтө кубанганбыз. Жашообуз жакшы болот деп. Күндөн күнгө кайра татаалдашып кетип атат. Бизге ошо фирманы токтотуп берсе, биз аларга чексиз ыраазычылыгыбызды айтат элек. Бул кандай зыян болуп атат сиздерге? Эмнеси менен зыян, ден соолугуңуздарга кандай таасир этип атат?
ден соолугубузга зыяндуулук жагы көп да. Бизде көп эле тиши жок жасалма тиш менен болуп калдык да. Элдин баардыгы эле ошондой. Азыркы келечектеги жаштар деле ушу тиш оору болуп, көп нерселер зыяндуу болуп атпайбы? Ден соолуктарына зыян болуп калса келечектеги жаш муундардын ден соолугу, өмүрлөрү кимге керек? Ата-энелерине керек да, баардыгыбызга керек. Анан кийин ушул урматтуу Садыр Жапаров жана биздин ишенимдүү бийликтеги өкүлдөрүбүз Камчыбек Ташиевге кайрылат элек. Биздин айылдын ушу келечеги ишенимсиз да болуп кетет да кээде. Анан не дейлик, ушу жогоруда биздин айылдан 5 километр алыстыкта жакын эле турган да, 5 километр деген бизге жакын да. Бизге зыяны тие турган ушундай бир бел майнинг дейби, ушундай бир фирма келип иштеп аттыр. Онун зыяндуулугу элге канча сууду булгап аткандыгы, балдарыбыз жайы менен неберелери сууга кирин албай, бизге жайы менен таза суудун барында сууда жатчу эле да балдар. Азыр эч ким кирин албай балдарды тыйып отурабыз. Анан кийин ушу таза суудун булгангандыгы, мына жакта сууду водопровод менен алып кеткен эл ушудан ичиш керек да. Ол дагы жетпей, ол бир жактан анан суубуздун булгангандыгы элге көп зыяндуулук жагы келип атат ошол. Сиздер ушул агып аткан дарыядан ичесиздерби, ичкенге? Илгери ушудан ичип келгенбиз. Азыр эч ким иче албаган, малыбызга чейин ушудан ичет да. Анан илгери оногу көп эле, мына биздин Чаткал районунун көп кен байлыкка бай үчүн бизди район боюнча эле көп фирмаларга алдырып койдук да. Келечекте бардык эле келечегибизди ушу Кытайдын фирмаларына сатып бере эле кете бере турган болуп калдык да азыр эмичи. Келечекте балдарга эчтеке калбай турган болуп эле жанагы өткөндөгү балдар айткандай башка жака көчүп кете турган акыбалга келип калдык азырчы. Айылда жашоо. Анын иштен бери деген фирма иштеп келген илгертен бери онун саянетине эл дагы канча көтөрүлүп ого деле эчтеке жеткизе алган үнүбүз жеткен жок эч бийликкечи. Бар эле мыйзам деп. Мыйзам карапайым элге иштеген жок да. Мыйзам элге иштеп атат. Карапайым элге иштеп атат. О өздөрүнө иштеген деле жок. Мыйзамдын чегинде деп эле анан фирмалар өздөрү келип эле ээлеп алат. Анан эле айтсаң чоңдор, мен чоңмун дегендин бардыгы эле эмне жооп берип коебу, уруксат кагазы барбы билбейм, уруксат кагазыбыз бар деп эле келип эле иштеп атат. Ошо канча деген фирмалар иштеп, мына биздин экологияны бусканды айт, канча элибизге канча зыян кылып атканын айт, буякта жаштардын ден соолугун айт, булардан кандай балдар төрөлөт, кандай болот деген булардын ичинде көйгөйлөр бар да жаштардын. Балдардын төрөлгөндө ошондой кандайдыр бир ден соолук таасир эткен учурлар болду, ошондой учурлар да болду. Бул качандан бери башталды ошондой тенденция? Көп жыл болуп калды буга. Анан эми быйылкы келип аткан фирма бир эле ушул эле жер калды. Одан башка жерибиздин бардыгын талкалап бүттү азырчы. Ушуга элдин бардыгы баягы күнү ушул биздин карапайым Кызыл Токойдун эли бардыгыбыз каршы чыксак, биздин үнүбүз уккан жок, эч ким укпай атат. Анан дагы эле иштеп атат ол, билбейм эмне. Элдин уруксаты болмойчу, баягы элдин талабын угуш керек да биринчи. Эл уруксат бербей иштебейт экен го. Эмнеге башка жактарда уруксат бербей иштебей анан биздин Кызыл Токойдун элин тоготпой атат? Жогору жакта туруп, ручканын учу менен чечип койгондор билбейт да бул жердечи. Келип өздөрү ушул сууну көрүп, сууну ичип, жок дегенде бир жума жүрсө анан билет эле да. Алар шаарда жүрүшөт, ачыгын айтканда. Фильтрленген суу, таза сууну ичишет, жүрө берет да, алар билбейт. Ошо өздөрү келип, жок дегенде 2-3 күн убактын бөлүп келип, мына элдин көйгөйүн өздөрү да көрүп, угуп, фирма менен өздөрү менен өз көзү менен көрүп, зыяны барбы, жокпу, ошону чечип берсе да жакшы болот эле. Бул жакта Чаткалдан бүт жеринде эле алтын жатат деп айтып коюшат да. Бул чын эле ошондойбу? Кайсы жерде бул алтын көппү Чаткалда? Биздин айылдагы уже лицензияга берилип кетиптир да. Бул ушул айылдагы? Жашап жаткан айылыбызда уже лицензияга берилип аттыр, ушул жерден пайдаланып айта кетели. Берилип аттыр. Анан Чаткалда природа суу өтө бай эме. Ушунун майда фирмалардын ордуна туризм эмесин өнүктүрсөк жакшы болот да. Мисалы, канча деген бак тарактар, канча жылдык арчалар кыйылып кетет. Мына фирмаларчы. Мамлекетке канча акча төгөт белгисиз, бирок канча деген жаратылыш кыйылып атат. Ошонун ордуна туризм тармагын тартып, мисалы, канча булар фирмалар иштесе,
10 жыл, 20 жыл, 30 жыл иштейт, бирок кайра калууна келбейт да бул жерлерчи. Анын ордуна туризм тармагында жакшы бир жерлерди ачып койсо, ал мамлекетке канча жыл акча төгүп берет да бул жер. Ошол жагында эме кылса жакшы болот эле. Анан айылдын кыйналганы суу маселе зең. Карап туруп суубузду карап туруп сууга түшө албайбыз. Суубузду карап туруп суубузду иче албайбыз өзүбүз. Чоң фирмалар иштейт, дары менен иштейт. Ал жакта карашпайт. Караганы келишет, акча менен чечип койбой белгиси салынчу. Жогоруда Штамбер деген фирма бар, өзүм иштегем ошол жерде разнорабочий болуп. Дарылар келет, түшүрөбүз, ручной түшүрөбүз да, ал кап жыртылат, ошол жерде калат. Ал сел менен, суу менен, жамгыр менен кайра эле ошол өзүнүн ичип аткан сууга түшөт. Аны тазалатпайт. Бир өстөрүнүн мындай жерлерди куруп коюп, ошол жерге киргизтирбейт. Концентратты алып чыгып, сыртка алып чыгып коюп коюшат. Ал жамгыр менен канча сууга түшөт. Ошол жагында карашпайт. Турба чыгарып койгон, анын түндө ачыгын айтканда фабрикадан иштелген сууну ачыгын айтканда түндө кое беришет. Аны текшергендер текшерет, бирок жыйынтык болбойт алчы. Аны барып өзүбүз лабораторияга алып барганы элде ачыгын айтканда каражатыбыз жетпейт. А мамлекетке кайрылабыз, ал таза эле деп эме кылып коюшат. Эми сиз коркпойсузбу ушундай апа, сиз ушундай алтын казып атат, зыяндар болуп атат деп жашап? Коркобуз да, конечно, коркуп жашап атырк да азыр. Суубузбу, дарыбызбы, жашаган жерибиз. Анан балдарыбыз эле кичине эме кылып чыгабыз десе эле, мындай органдарды алып келип тыгып коюп атса, балдарыбыз деле чыга албай атыр ишке. Турабы? Сиздер кайрылуу жасагандан кийин кандайдыр бир коркутуу үркүтүү болобу же кармап барып эмне? Коркутуу үркүтүү эми билбейбиз да, ошо бирден экиден алып кетиптир деп деле угабыз. Турабы балдар? Ошо бирден экиден алып кетиптир тияктарга деп угабыз, бирок ким эле сүйлөсө алып барып кетип атса, анан эч ким сүйлөйт да. Коркот да бардыгы. Милициядан келеби экен же башка органдарданбы? Эми ошо участковый кимиз билбейбиз да, эми ким алып кетип атканын бизге караңкы да. Сиздер чыгып ушундай айылыбызда ушундай көйгөй болуп атат, биз кыйналып атабыз деп чыгып көйгөйүңүздөрдү айтсаңыздар, кайра алып кете береби экен, эмнеге чыгып сүйлөп атасыңдар? Эми ошо мурда ошентип алып кетти деп укканбыз. Эми азыр могу балдар тартипти сактап туруп, булар мисалы үчүн аксакалдарды сыйлап атыр, мындай күч органдарын сыйлашып атыр да балдар чындыгында эле. Көп могу ишкана ишке кирип кете турган болсо, балдарыбызды биз деле кармап тура албайбыз да чындыгындачы. Булар деле жиндери келип турат да акыры. Ошо келечек үчүн күрөшөт да балдар. Мыйзам чегинде болбой калат. Эл чогулуп чыгышы мүмкүн. Чындыгында кармап тура албайбыз. Булар азыр аксакалдардын сөзүн угуп, ошо мыйзам чегинде десем, ошону кармап турулар ушу балдар. Буларды деле укпай, анан элди деле укпай эле иштешип атса, анан булар деле бир күн чоң кадамга чыгышат булар деле. Ошо да. Эми ошол балдары да мындай кенен сүйлөй албайт да. Көп мындай кенен сүйлөгөндө бул эже айтмакчы, чекеден алып барып акча берип, коркутат да, кайсы фирмадан чыгарып салып. Азыр ушул балдардын баардыгы бир кенен мындай сүйлөшкөн жок да, баардыгы эле кичине башын чыгарып коет болду. Азыр мезе баардыгын суразабыз, бүт ачыгын айтып берет, бирок эртең иштер кеткенден кийин чекеден кармап кетет. Чакырып суракка. Ишинен айры иштеген ишинен Сыйлайт да булар дагычы. Эми эркек балдар тим койсоң бир күндө талкалап азып кетет. Мыйзамды сыйлап, элди сыйлап, ошо аксакалдарды сыйлап, эли журтубуз бир жагы тынч болсун деп ошону ойлойт да. Аны билбей эле, мыйзамды билбей эле келип эле фирманын өз билгенин кылып атса, эми чын эле мына кыз айткандай жаман кадамдарга барышат да. Албетте ошол чекке жетпей, бери жагынан эле чечилет деп ниет кылалы, үмүт кылалы. Биздин бийлик органдары дагы эл менен эсептешип келген учурлар бар. Буга чейин жана Баткендеги Шамбесай кенин дагы казууга ушунча көптөгөн аракеттер болуп келген. Жергиликтүү тургундар каршы болгон, бирок орто звенодогу атка минерлер аны президентке, жогорку бийлик органдарына туура эмес маалымат жеткириптир мага. Мен өз көзүм менен келип көрдүм деп кече жакында Садыр Жапаров ошону кенди казууну токтоткон болчу. Мен майнын ишин быйыл эле баштады, ушул жастан бери эле баштады ушул. Уруксат алдыбы сиздерден? Бизден уруксат алган жок. Суу кылды көстөгө калса биздин айыл азыр
суунун этегинде өз уруксатты бизден алыш керек эле. Бизден алган жок. Бизден жогорку айылдан бир 156 адамдан кол койдуруптур. Ошонун 156 адамдын колу менен ЭКТ инспекция чечим чыгарып берген иштей берсин депчи. Жогорку кайсы айылдан? Бизден жогорку Терексай бар биякта. 156 адамды ушул суунун ылай болуп барган ылдый жак эмес, бул жогору жактан алышып алган да эменичи. Азыр кимдер коюп берип койду, кимдер кандай кылды билбейбиз. Бирок биздин айыл бул 100% бунун иштешине каршы. Силерге келди беле? Биз жака жок, бизден уруксат сураган эмес. Бизге бул улага чейин айыл башчы өкмөт 3 жолу чогулуш кылды. Ушул компания боюнча 3 жолу тең биз каршыбыз дедик. Эл өзүнүн эмесин эме кылды, эл 100% улардын иштегенде каршы. Бирок ага да болбой азыр ишин жүргүзүп атат ошондой. Эми эмне кылайын деп атасыздар? Бул сиздерди укпай эле жүргүзө берсе. Эми укпай эле жүргүзө берсе, ошон үчүн кайрылып атабыз да биз. Эми мыйзам деп атабыз, эми бардык эле бизге дагы түшүндүрүүлөр болду, бияктан кел эскертүүлөр болду. Ошолорго жараша биз деле мыйзам чегинде ушу силерге окшогон эркин журналисттерге, президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке ошолорго баарына кайрылып атабыз биз чекеденчи. Ушул жерди келип өзүңөр бир көзүңөр менен көрүп, жер үстүнөн карап, кандай эме болот, кандай зыяндуулугу бар, пайдасы көппү же зыяны көппү, ошол нерселерди карап берсе болот эле. Буга чейинки иштеп аткан фирмалардын да иштеп атканын көрүп атабыз, башкалар иштеп атат. Азыр 2024 болсо бир 12 жылдан бери иштешип келип атабыз биз бул Росуп менен Росупта чакырган, Чачыранды алтын чакыргандар мененчи. Эми булардын негизги маселеси бул таза суу. Булар жайы менен суу булгайт. Буга чейинкиси да булгаган, bundan кийинкиси да булгашат. Азыр эми унчукпай коелу десек, бул сууну булгабай ала албайт. Мына азыр көрүп аткан дарактарды кыйбай туруп, түйүнөк алтын ала албайт. Канча балаңыз бар, балдарыңыз? Менин 3 балам бар. Мен да ушул жердин кызы болом, ушул жерге турмушка чыккам ушул жерде. Азыр эми 49 жылдан бери ушул жашайбыз. Мурун бул жер аябай жакшы болгон, элдин баарынын менин билишимче ден соолуктары аябай чың болчу. Азыркы кезде ушул жылдары 1-2 жыл болуп калды. Адамдардын көбүнө эле ден соолугу аябай начарлап кеткен. Көбүнчө биздин жаш балдардын азыр айтып атат го, тиштери, баардыгынын эле тиштери ооруйт. Көбүнчө буларды ушу суу дейт, сууңар начар дейт. Биз могу жакта да мен жаназын билбейм, бирок ал эже бүгүн келбей калыптыр. Өткөндө айтканда суу келип ушундай текшергенде аябай начар чыккан деп. Биздин ичип аткан суубуз эң улуу заттар бар деген. Бул жакка барса деле ошо жанагыңар начар экен дейт да сууңар. Анан ага карабай биз дейм ушу биз чыкканыбыздын себеби ушу могу азыркы айтып аткан могу жаңы кайсы компания деди? Ак чечектеги Билайн ошо. Билайн. Ошол компания келип эми элдин талабына бардыгы эле каршы да айылдагылар. Ага карабай уже ишин баштаптыр деди. Канчанчы ирет чогулуп атасыздар? Биз менин билишимче 5-чи ирет болуш керек. Ар дайым ушинтип чогуласыздар, кайрылуу жасайсыздар. Кайрылуу жасайбыз. Өткөндө өкмөт келип 2 жолу чогулуш кылды. Өкмөткө да ушундай кайрылуу жасаганбыз. Анан ал өзүнүн мыйзам чегинде эле болуп атат бардык нерсе. Бул 2019-жылы эле даяр болгон экен бул алардын документтери. Ошодон бери мына эми жумушту баштады деп кечеги айтты да. 2019-жылдан бери иштей албай жүргөнбү, же ушул жерди күтүп жүргөнбү иши кылып эми баштаптыр. Эми мунун бизге айылга аябай жакын бул. Силер өзүңөр деле көргөн болушуңар керек. Адамдарга зыяны өтө эле кооптуу да. Эми бул жерде бул айылдын тургундары мыйзамдын чегинен чыкпаптыр. 5 ирет чогулушуптур, 5 ирет ушинтип бийлик өкүлдөрүнө өзүнүн талабын коюп, кайрылуусун жасап, кайра акырын үйүнө тарап тиричилик кылган кетишет экен. Мыйзамды чыкпай, бардык мыйзамда болгон аракетин гана көрүп жатыптыр. Ары жактагы компания ал дагы өзүнүн мыйзам негизинде иштеп атам деп, бирок ишин улантып жатыптыр. Бул жерден эми талаштуу да, буга чекит кое турган албетте жогорку бийлик органдары. Ошолор көрүп жаткан болсо, ушунча элдин бул жакта 2000дей тургун жашайт экен. Ошолордун ичинен бүгүн чогулуп келгендери булар. Атайын кайрылуу жасап атышат. Булардын жообун карапайым элдин үнүн жеткирип атсак, ошону бир кабыл алып, көрүп, буну бир кандай көңүл сыртында калтыруу туура эмес деп эсептейбиз албетте.
Сиз жана оорулар дебедиңизби? Кандай тишини түшөт экен дедиңиз балдардан? Дагы кандай оорулар Мен билишимче чач ушу түшөбү? биз бөйрөк оорулары көп мисалы. Азыркы көп эле жаштар биз мурун сахары көп эми мурунку ушу негизинен бут оорулары көп. Бөйрөк оору көп аябай. Негизи жаштардын арасында азыр ушул жердеги эле көбүнө эле тургандардын бөйрөктөрү ооруйт. Тишти эми айтпай эле коелу, ал тиш кичинекей балдарыбыздан баштап. Айттыңыз да, дарыгерлер айтып атабы, ошо сууңардан же башкадан экен деп айтты. Бирөө келип изилдеп, себебин айткандар болдубу? Мен өзүм көрбөдүм гана, бирок ошентип айтты да, биз жактан сууду мына арыктын суун, чоң сууду, анан булактын суун алганбы ушундай. Текшерген экен, биз силерде таза суу үчөөнү тең жакшы сууңуздар кайсы суу таза деген чыкпаптыр dedi. Сууңар аябай начар экен дептир да. Ушул суудан ичесиздерби? Бирөөнүн ал эже бүгүн келбей калды да, ошол эже аябай жакшы айтты эле. Текшерсе эмне деди? Бирөөнөн май чыкты деди, жылкысынын шорпозу, ушундай сыяктуулар чыгыптыр да. Ушудан суу ичесиздерби? Сууңуздар аябай начар экен деп кетиптир. Биз андан бери, мен жашаган жакта биз именно ушундан суудан ичебиз, чоң суудан. Биз жакка таза сууда жеткен эмес. Андан менен ылдый дагы бар, алардын балдары али кичинекей. Аларда ушу суудан жуунуп, ушу сууду ичишип, башка суу жок да. Ал жактан булак да чыкпайт. Бул суу жамгыр жаабаган күндөрү деле тунук акпайт экен го. Акпайт. Көбүнчө караңгыда дейт, эми түндө көбүнчө мына биздин баштагы фирмалар түндө кое берет дейт, жана сууду булагайт дейт да. Анан азыр эми бул бүгүн сел болуп атып, бүгүн деле көрдүңөр суу. Негизи эле көбүнчө таза болбойт да суу. Ден соолугубуз текшертүүнү эч ким соо эмес бу жерде. Улам эле мына жаштардын балдары оорук жана 2 күндүн биринде эле ошо мына медпунктубуз бар, ошого жүгүрүп алакага жүгүрүп эле анализ тапшырып эле жүргөн ошол. Акыры ошолордон дагы кийинчерээк барып зыян тартат да. Өзүбүз эртерээк алдын алышыбыз керек да жаман нерсени. Урматтуу Садыр Жапаров жана Ташиев, сиздерге кайрылганыбыз биздин үнүбүз теги жеткен жок ушул айылдын, Кызыл Токой айылынын үнү. Канча жаштарыбыз ушудан жабыркап, биздин элибиз, карапайым калкыбыздын үнүн угузайлы деп бүгүн ушул биздин Кызыл Токой айылынын эли чогулуп отурабыз. Ошол биринчи биз жерибизди бербешибиз керек. Келечек муундардыга биз кайсы белек ташташыбыз керек. Эч нерсени койбой эле Кытайларга сатып коюп эле кетип калышыбыз керек. Айылдын ичине суунун жээгинен картасын көргөзүштү. Бул жакта лицензияга берилип атыптыр да. Бул Кызыл Токой эли бир жака көчүп кеткенге туура келип калат да. Ошого жол бербейбиз. Сиздерди атайын чакырдык. Ушул көйгөйдү чечилишине жардам берип коюңуздар. Эми жаштар экенсиздер, жаштардын келечек жаштардын колунда дейт. Өзүңүз жаш экенсиз, анан ушул жакта көйгөйлөр ушундай жаралып атат, улам эле чыгат экенсиздер, ден соолукка зыян болот деп атат. Айылыңыз үчүн аяна чейин күрөшүп ушул жерде турасызбы же күч келсе кетесизби? Жок, турабыз. Аягына чейин чыгабыз бул иштин боюнча. Бул кечеги же бүгүнкү мурда күнгү проблема эмес да булчу. Бул биздики уже 15 жылдан бери козголуп келаткан проблема. Биз алтын каскан инвесторлор менен күрөшөөр уже акырында эмне кылышты да билбей калдык да. Азыр биз ошондой бир ситуацияда турабыз. Эң негизги көйгөй биздин акыркы түшкөн компания ушу 2 айылдын ортосуна түштү да булчу. Кызыл Токойдон 5 километр эле жогоруда. 2 эме айылдын ортосуна түштү, түшкөндө дагы асканын жээгинде, суунун боюнда. Бул азыр жолду дагы жок кылат, сууну дагы түйүн тазалайт. Бул эми эч бир мамлекетте жок болуш керек бул нерсе. Суунун түйүн казып алганча. Азыр акыркы могу глобальный маселе бул азыр суунун эмеси, суу тартыш болуп атат да эң акыркы эмедечи. Глобальный потепление деген болуп атат азыр. Суу жылдан жылга биздин суу азайып атат. Ошонун үстүнө өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып туруп кайра сууду чукушуп атат да, кайра сууду чугуп атат. Азыр бул Бенмайнинг эмес, онун жогорусунда Эвентус дагы фирма бар. Ал дагы ушу көрүп келатасыңар, сууду каалагандай. Бир күн карасаң жол биякта, бир күн карасаң суу биякта. Бир күн карасаң суу менен жолдун эмеси алмашкан болот. Бул жерде Эвентус деген фирма келген, бир 5-10 жыл болуп калды касканына. Азыр мына жактан бир 1 километр жогору жактан казып баштаган. Азыр мына жак уже айылга жетейин деп калды бул жагычы. Тушуктан ары уже жетейин деп калды. Быйыл ушул жакты казышат. Бул ушинтип эле сууну бойлоп эле казып кете береби? Ооба, сууну бойлоп эле, сууну ар жака бурушат. Андан кийин 2 километр жакта 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 2 километр жакта
кайра суунун алдын казыш керек болсо жол жака бурушат. Ошентип эле экологияны бузушуп, суунун түйүндөгү алтын казышып алып кетишип атат да. Бул жерде максатыбыз, биздин максатыбыз ушул жерде казылган жерди бир кичине жашылдандырып, бизге кичине келечек түзүп берсе жакшы болот эле. Андан кийин булар касты дагы иши бүткөн соң ушул жерди таштап койду. Мына какырайып турат, эч нерсе жок. Бул жер бир 5-10 жыл мурун токой болгон, адам базалгыс токой болгон да. Азыркы көрүнүштү караң. Кызыл токойдун бир 90% ушул суудан ичишет. Биз ушул сууну тундуруп, азыр айылдан ичебиз. Айылдыктар кантип ичип атасыңар анда? Мондай кичине жамгыр жаасы эле ылай болот экен. Жамгыр жаабаган күндөрү кандай суу негизи? Жамгыр жаабаган күндөрү кичине тазарып калат, кичине көгөрүп. Ошол убакта кичине тазараак ичип калабыз, а мындай убакта айла жок, тундуруп ичебиз ушул сууну. Экологияны сакташыбыз керек, климат бузулуп жатат деп тынбай эле улам лозунгдар менен чыгып, тоолорду сактайбыз деген ураандар болуп жатат. Ошол учурда биз минтип алтынын алып кетип калган компаниялар боюнча дагы маселени карашыбыз керек экен анда. Минтип эле ар ким алтынын алып, суусун ылай кылып минтип кайра калыбына келтирбей, какырайтып таштап кете берсе, анда Кыргызстандын кайсы жери калат? Бул топурактарда борпоң болуп калды дейт. Буну суунун агымы ары бери кетет, сел жүрүү ошондон кийинки айылдардын ушунун кесепетин дагы көбүрөөк тартышы мүмкүн. Бийлик өкүлдөрү ушул маселелерге көңүл бурса деген тилек. Бийлик өкүлдөрүнө сиздер кайрылдыңыздар беле? Эмне дешет? Кайрылдык. Видео обращение кайрылдык, кат жүзүндө кайрылдык. Бирок биздин сөзүбүз жетпей калып атат да. Жолдо эле мажбурлоо бурмаланып кетип атат. Биздин бул каскан фирмалар бул бүгүнкү эле эмес. Үстү азыр бир эле дарыянын жээгинде канча деген фирмалар иштеп атат. Аны силер барып өзүңөр көрүп тарттыңар. Азыр суу булган уже суу дагы бир кылымдардан бери сакталып калган суу да булчу. Суунун да бул жөн эле бир нук болуп калбайт. Суу нугун бербейт деп коет го Кыргызда. Бул суу жөн эле нук болуп калбайт. Бул канча кылымдардан бери базылып үстүндөгү бар химический бардык нерселер бар такталып, анан уже өткөн сууда буну уже коскогондон кийин уже суунун түйүндө эмне бар биз билбейбиз да. Эми эксперттердин айтуусу боюнча бул жерде мишак көп экен. Бул сайыс мезгилинде дагы мына шалдырдын үстү жагын касканда мишак көп туруп, анан ошол сайыс мезгилинде жапкан экен бул нерсеничи. Азыр мишак косколгондон кийин уже адамдардын аялдарыбыздын уже тиши жок азыр көп жылдан беричи. Эми жаш балдар ооруп баштады, оорулуу төрөлгөн балдар болуп атат. Азыр айрыкча ушул биздики азыр эң негизги маселе бул чачыраанды алтын иштеткендер. Ар сайды казат, колунан келген нерсени ыргытат. Арчасы болобу, талы болобу, 100 жылдык эмес болобу, бизге бул нерселер кымбат да. Азыркы иштеп аткан жерде деле бир 50 жылдык, 100 жылдык бактарактар бар. Ошол жерлер биз кичинебизден бери эз алып, ошол жерлердин түйүндө кой айдап, уй айдап чоңойгон балдарбыз биз ошол жерде. Ошол жерлер биз үчүн кымбат. Инвестор деген бул баары биздин мыйзамыбызда эч ким сыйлабайт экен. Ушунча жылдан бери Ростовдагы иштеп аткан инвесторлордо эч бир адамдын, эч бир азыр айылдагылардын бирөөнүндө дагы трудовой книжкасында жок. Азыр ошол жерде же охрана болуп иштеди, же шофер болуп иштеди, булар бир незаконно иштешет. Баштан бери ошондой. Эч бир Ростов чыгарган эмеде биздин азыр бир айылда кыдырып чыксаң дагы бир адамдын трудовой книжкасында ошо Ростовдо иштейт деген нерсе жок. Булар келет, 4 ай 5 ай иштешет. Жолду бияка которот, түйүнөгү алтын алат дагы үстүн шылап коюп кетишип калат. Эмези бизде, зыяны бизде. Токой деген нерсе жок. Болбосо ушул убакка чейинки иштетилген жерлерде өтө сонун токойлор бар эле жогорудачы. Ал токойлорго могу азыр инибиз айтып кетти, жакшы бир эме туристический эмелерди курсак болот эле. Эз ала турган жерлерде. Эми бул келечекте бул азыр биздин жолубуз международный жол болгон жатат да, туурабы? Азыр бияктан барып Беш Аралдан барып Өзбекстанга, Ташкенттен барып бияка кирип кете турган жолда. Ушул жолдун жээгин биз кайра бир башка нерселерди курсак болот эле да. Эз ала турган адамдар өтүп кетип атканда токтоп, ушул биздин кичине жаратылышка суктанып өтө турган бир жолдор боло турган эмелер бар эле, сайлар бар эле. Азыр туристтер суктана турган эмес, туристтер көрүп бир жан кей турган
турист адам эмес, мышык ыйлай турган болуп жолдун чекелери калып кетиптир го. Ал жолдун чекери калып кетти. Эми ал бул силердин көз карашыңар менен азыр биринчи жолу көргөн адамдарсыңар да силерчи. Биздин бул жерлерди биринчи жолу. Ал биз бул токойлорду илгертен көргөн үчүн бул мурунку состояниясы кандай эле биз жакшы билебиз да бул жерде. Кандай каерде кандай өсүмдүк бар, кандай бир талдар бар, ошол жерлерди биз жакшы билет элек да. Бирок азыр барсаң ошол жерлер бир эң калганда эми согуштан кийинки эле абакка болуп калган да. Бул жерде ушу Чаткал 17 деген фирма иштеген да. Ушул жерлерди жууп кетишкен. Ошо жатаканалар болгон. Булар ошо баш жагында көбүрүктөр болгон. Жууп, ушундайынан жууп, Россуп алтында алып кетишкен да, ушундайынан жуушуп. Мурун токой болчу эле да. Азыр эми ушундай көрүп турасыңар, ушун чукур болуп, же бир дарак эгилген эмес, бир мындай тегистелген эмес. Азыр суудун үреминде пас болуп турат да бу жерчи. Ошого ушулар мурун кандай болсо ошо дарак тигип мындай тегистеп койсо жакшы болот эле да. Ошо таш жыйган жери көбүрүк орноткон да, ошо ташты жыйып жанагындай көбүрүк орноткон. Ошол эле бош жерде жууган да алтынды. Могул жатаканасын ошончо эле таштап кетип калды. Ооба, жатаканасы калып калган ошо боюнча эле. Ал жерде эмне бар азыр? Ал жерде билбейбиз, ошо боюнча ушу калган боюнча турат. Эми бул ошо жатакананын немелери эле эми. Темирлери болуш керек ошо. Бул кеткенде канча болду? Кеткенде 5-6 жылдай болуп калды мунун кеткенде. Ошо таштаган боюнча Кызык, жада калса өзүнүн курган конструкциясын дагы алып кетпей. Ошондой кылып кетишип калган. Биздин талабыбыз ошол ошо жакшынакай кылып жерлерибизди жакшынакай кылып кетсе кайра алтынды алгандан кийин. Ошол эле биздин. Бул Чаткал 17 дегенде ким казды эле? Кайсы компания, каяктык? Ошо Кытай фирмага касканда анан кимдер алып келген аны билбейбиз эле биз эми айылда. Президентибиз жан келгенде Россусту жок кылабыз деген. Бирок биз жака кайра эле Россустар күч алып атат да. Баягы Россуптен алтынды чайкап алат да. Ооба, чайкап алат. Туруп эле сетка коюп туруп, чайкап алышат. Ошондой жуумайды токтотобуз деген беле. Ошондой жуумайды токтотобуз деген сөз бар эле. Азыр эми президентибизге алып бул жактан Росс келген фирма президентибизге жетпей калып атат да. Кызыл Токой айылынын тургундарынын бизге кайрылган себеби дагы ушул. Биз бул жакта өз ара чыркырап эле жүрөбүз. Жергиликтүү бийлик укпай жатат. Биздин үнүбүз жогорку бийлик органдарына жетпей калууда. Ушуну келип көрсөтүп жеткирип берсеңиздер деп кайрылган ушул. Эгер бизди жогорку жактан, жогорку бийлик органдары көрүп жаткан болсо, ушул кайрылууларга көңүл буруп коюңуздар деген өтүнүчү болууда. Мына алтынды чайкап алып атышат деп атпайсызбы? Анын мамлекетке кандай пайдасы бар? Не пайда болуп атат? Же сиздерге кандай пайдасы тиет анын? Бул жерде Росс чайкаганда бул мамлекетке эч кандай пайдасы жок. Наоборот, зыяны көп бул жердечи. Бул жерде каскан себеби бул жер мишак өтө көп бул жердечи. Казышат, жердин түбүндөгү мишактар уже косколуп, суу менен агып кетип атат ылдыйгач. Бул сууну биз ичебиз. Биздин ден соолугубузга бул 100% зыян да. Жаш балдар ичет, малдар ичет. Өтө кооптуу бул сууну ичиш. Азыркы Чайкалат деген жеринде 100% мишак бар азыркы жериндечи. Биз азыр мына Чаткал 17 деген жерге чейин эле бардык да. Ошого окшош өйдөрөктө дагы кендер барбы? Көп, кен деген көп. Силер азыр барган Чаткал 17ден нары эле Андагул сай бар. Андагул сай дагы уже казылып, уже ал жерде дагы дарак барак калган эмес. Андан жогору чыксаң Иштанберди бар. Ал эми чоң компания. Чоң компания болгону менен ал компания менен да бир 15 жылдан бери алышып келип атабыз. Ал компания дагы өзүнүн каалагандай кылат. Биздин мыйзамдар менен эч ким иштебейт. Инвестор болгону менен инвесторду биз сыйлайбыз. Биз дагы мисалы үчүн мамлекеттин экономикасын биз эле түшүнөбүз. Жинди эмеспиз. Мамлекеттин бул инвесторлор дагы бир мамлекеттин бул тармагы, бул бир экономиканын бир тармагы деп эсептесек, бирок биздин постоянно биздин мыйзамдарыбызды тебелеп иштейт да буларчы. Биздин үстүбүздөн тебелеп. Биз азыр ушул эле дарыянын жээгинде канчалаган фирмалар иштеп атат. Былтыр мисалы үчүн Эвентус иштеди. Ар жума сайын суулайка. Не болду деп эле айыл башчыга чыгабыз, не болду деп кайра депутаттарга чыгабыз, алар барып урушат. Ушунтип бир жери бузулуп кетти, бир жери мындай болуп кечирип койгула. Ошол эле сөз. Ушунча инвестор келип атат, биз эч кандай каршылык көрсөткөн жокпуз, иштесин. Бирок биздин да мыйзамдар сыйлап койсун. Биздин да укугубузду эме кылсын.
Biz dagы ошо жаман суу ичип атабыз, бизди дагы көйгөйсүп уксун. А бирок россуптарды жок кылыш керек. Айла жок, бул эми россуп деген нерсе азыр көрүп атасың го, бир капчыгайдын ортосунан эле түшүп атат буларчы. Же биягында бир нормальный бир эмеси жок, тегиз жери жок. Же бул жагында тегиз жери жок. Айла жок, ушу суу менен жолду чукуш керек. Президент жаңы шайланып атканда бизге келген Терексайга. Терексайга келип чогулуш болгондо биз келип инвесторду дагы, жергиликтүү элдерди дагы, бийликти дагы ортого коюп чечип сүйлөшүп кетем деген бир сөз бар бизде президенттинчи. Бирок азыр дагы муну чачыранды алтында дагы башталды да буларчы. Башталганда дагы бул айылдын үстүнө башталып алды буларчы. Биз уже 10 жылдан бери уже тажап бүттүк булардан. Бирок эртең биздин балдарга дагы бир кичине бир нерсе калтырып кетсек жакшы болот эле да. Кичине бир кээ бир сайлардын хотя бы 2 айылдын ортосу, анан кээ бир сайлар ушу калсынчы, ушу биздин кийинки муунга калсын ушу нерселер. Биз баарын эле инвестор эле мыйзам деп эле баарын берип коюп кетип калбайлы. Какыраган жер эмес, бир жашыл, кичине көргөндө көз суктана турган бир нерсе калсын деп атасыздар. Ошондой деп ойлонуп атабыз биз делечи. Эми акырында эң акырына келген үмүт үзүлүп калат экен да көп нерседенчи. Ошондой болсо дагы биз кичине бир нерсе калтырып кетели деген бир үмүттө бир мыйзам чегинде кайрылуу кылып кайрылып атабыз. Ушул биздин өлкө башчыга ушулар бизди түшүнөт депчи. Башка жактан келип эме кылган эмес, алдагы кыргыз, биздин үстүбүздө отургандар да кыргыз, келсин, ушул нерсени бир жеринен көрсүн, ошол алтын чайкалып аткан жерлерди бир барып бир эме кылып берсин. Бул жол кайсы жака кетет? Бул жол азыр Чаткалга барат. Бул жол азыр быйылдан башталды. Бул асфальт толук боло турган болуп чечилген. Бул жагы Өзбекстанга, Таласка да ачса болот. Бул жерлер азыр жолдун асты бүт казылган да. Бул жер азыр асфальт болгонго талапка жооп бербейт. Ошондуктан бул жер азыр асфальт болгонго мүмкүн эмес. Жумшак деп атасызбы? Ооба, жумшак. Жер талапка жооп бербейт да. Суудун түйүн качканда суудун азайышы баары күтүлөт да. Бул эми суу биз келе турган суу эмес, бул международный суу. Бул суудун түйүндө эме бар, биякта суу сактагыч. Андан ары Өзбекстанга кирет, андан кийин бизге кайра айланып майга кирет өзүскөчү. Эми бул суу менен көп адамдын тирилиги өтөт да. Биздин эме кылган нерсебиз ошол болуп атат. Суу азайып жылдан жылга азайып кетип атат. Суунун түйүн каза берсе бул суудагы кылымдардан бери түйү катуу болуп эме болуп калган да, калыптанып калган. Бир суу нугун бербейт деп коет го. Эми бир күндөрү келип бияктан катуу сел түшсө, башка болсо алардан мурун дагы биздин суубуз уже азайып атат уже. Жылдан жылга азайып атат. Түбүндө алтын бар бекен. Ушунун түбүндө казып алышат. Суунун түйүндө алтын бар, ооба. Мо суунун нугун буруп туруп анан казабы? Суунун нугун бурушат, сууду бияка бурат, суунун түйүн чайкайт. Түйүн чайкап бүткөндөн кийин сууну кайра ордуна жылдырат, жолдун түйүн бияк кыскасы полный чайкалат да. Эми башында келет бизге жакшы келишет. Биз силердин мыйзамыңарды сыйлайбыз, сууңарды булгабайбыз, иштетип бүткөндөн кийин баары дарактарды ордуна, бүт нерсе жерди тегиштеп кайра ордуна алып кетебиз дейт. Бирок көрүп атабыз, эч жерде андай болгон эмес. Ушул күнгө чейин келип 10 жылдан бери азыр чачыранды алтын россуптагылар иштеп атат, бирок рекрутация боло элек эч жерде. Эч ким бири дагы калыбына келтирген жокпу? Эч бири дагы калыбына келтире элек. Азыр инвестор Кытайларды азыр буга чейинки тирүүбү же өлгөнбү эч ким билбейт. Бияктагыларга рекрутацияны шотко которгонбу, эч ким билбейт. Ушага кетип атам азыр. Эсенмунун балдары келген, ушага кетип атам. Биз бул документтери бар, ушул жерде бир аз көрсөтүп кое аласызбы? Лицензия баягыларын бул жакта да турушубузда. Баардык үмүттөр кетип атам. Кызыл Токойго баратасызбы азыр анда? Ушул жерден бир аз алып алсак болобу, вактыбыз болобу? Жок, азыр жок убактым. Уже эсенмунун балдары күтүп калат, кечигип калам. Эгер күтсөңөр келем бир аз. Кызыл Токойдун кайсы жерине барасыз? Биз да бара аламыз ошол жерге. Айырбаштын конторуна барам да. Айырбаштын конторуна? Анда ошол жактан жолугалы, Эмне? Бул окусак түшүнөбүз да. Лесная служба при министерстве чрезвычайных ситуаций. Токой чарба агенттин берген документ экен. Не документи? Анын ичине ачып караңыз. Бен Майнинг деген компания, глава Терексайского айылдын аймакы. Бул жерде айыл өкмөттүн колу турат. 2024. Кандай түшүнөсүң да атамда? Эми ачып окусак түшүнөбүз да. Биз күнүгө бул кен менен иштеген эмеспиз. Ачып окуса, жөнөкөй адам түшүнө турган кылып жазган болсо түшүнөбүз. Лесофотерия. Сен кезеткенде атпайсыңбы? Бул ошонун уруксаты. Ошол уруксат берген уруксат. Бизде бир эле мамлекеттик кызмат бар. Лесный служба. Ушулар гана жазайт Токой жоготууну. Будан башка бир дагы мекеме жазбайт. Бен Майнингдин
Документтердин баардыгы мына болчу. Жер казынасында лицензия да ушуда, баардыгы ушуда. Элге түшүнүлгөн протоколдор да ушуда, баардыгы ушуда да. Экологический экспертизалар да ушуда, баардыгы ушуда. Булар проекттер. Бүт рекультивационный проект, техпроект деген болот. Баардыгы мыйзам чегинде бул 1000 геологиядан чыгат. Бул документтер. Булардын баардыгы ушул 3 участок бар. Ушу 3 участоктун документи ушул. Бен майнинге 3 участок берилгенби? Ооба, 3 участок. Кайсыгы бул жер бирөө, дагы калган кайсы жерде? Бүт ушул жерде. Ушул жерде. Общий 4 гектар 8 сотик. 4 гектар 8. Алар му картасы барбы ошо неме лицензиясынын? Карта ушул жерден көрсөтүп бере аласызбы? Бербедим. Анда эгер сиз көрөм десеңиз, мен могу документти изучать эткенге 1-2 саат кетпейт да, мага бериңиз, мен алып кетем. Бербейм бул документти. Анда эмнеге мага бир папка документти ушул жерден көрдүп атам да, баардыгы тактап атпайм. Мен сизден эгер анда көр такта десеңиз, мен алып кетейин. Тиги папканы Сен алып кете албайсың да муну. Анда ошон үчүн анда сизден сурап атпаймынбы? Документи бар беле, ошо картасын көрсөтүп кое аласызбы, лицензиясын? Сен мындай түшүн. Мен сага азыр бүт түшүнүктүү кылып айттым да, түшүнгөн кишиге. Кыргыз Республикасынын жер казынасы жөнүндө мыйзамда эмне документ көрсөтүлсө, баардыгы ушул жерде. Ошону көрсөтүп эле койбойсузбу бизге анда мындай? Бул жер эми тар го. Тар. Документтин баардыгын сиздин колуңузга бербедимби? Көрдүңүз да, тааныштыңыз да. Жок. Мен сыртын эле көрдүм дейм, көрүп атпайсызбы? Ичин көрсөң кабинетке баралык. Баралы анда. Ичин ушул жерден көрсөтпө, азыр бош эле турасыз, келе эле экен эч ким. Жок, кабинеттен көрсөтөйүн. Карталар чоң да. Ошол жерден көрсөтөм бар. Сен түшүнүгүң жакшы болуш керек деп сен түшүнүгүңдү текшерип атам да. Мен түшүнүгүм жакшы болот. Мен берсеңиз, баардык документти ким келсе дагы ачып, отуруп алып, бул жерге эмне жазылыптыр деп. Мен анда кабинеттен берем, болду. Токтот да. Кабинеттен. Негизи баардык уруксат кагаздарын алганбы бул компания? Антпесе мен эки башым жок да, туурабы? Сен деле мыйзамдан коркосуңбу? Мен деле сен катары эле корком. Жер казынасы жөнүндө мыйзамда эмне жазылган болсо, баардык документти алып, элге барып түшүндүрүү үчүн 3 жолу жүргүздүм. Анан жумушун башташты. Булар айтып атпайбы, бизден эч ким уруксат алган эмес. Кимден уруксат? Кызыл токойлукларданчы. Мыйзамда кызыл токойлуктардан уруксат ал деген жазуу барбы? Бул жер кимге кайсы айылга карайт? Барбы? Ошол жакта жашагандардан уруксат алыш керек да. Мамлекеттин жери. Зыянын ошо кызыл токойлуктар тартат турбайбы? Экологический экспертиза турбайбы? Ошо экологический эксперт эми фактически сианид колдонулбайт да. Сианид колдонулбайт, таза суу менен гана жуат. Атайын суу топтогуч жайды ырастайт, бир жолу сууну тартпаган кайра ошол сууну иштете берет. Техникалык проектте ошондой көрсөтүлөт да. Ошо бир эле алган суун кайра иштете берет өзүн. Кече айыл тургундары айтышты, буну эч кандай сууну булгабай, бул иштей албайт. Сөзсүз түрдө ошо жууган суусун кайра ушул сууга кошот деп. Аны учуру келгенде көрөбүз. Ал андай болбойт. Мыйзамда андай көрсөтүлбөйт. Менен түшүнүгү жакшы болуш керек журналисттердинчи. Ошон үчүн айтып атам, атайын суу топтолгон жайлар даярдалат. Ошол суу топтолгон жайга түшкөн сууну кайра тартып иштетет насос мененчи. Өзүн иштете берет. Жумуш бүткөндөн кийин суу ошол топтолгон жайдан жерге сиңип кетиш керек. Жерге сиңип кайра бул жакка кош неме булганбайбы, ошо кой берип ирет, сууну ары буга чейин. Эгер булар булгаза, биздин мамлекеттик органдар бар. Вот, ошолорго билдирүү жазабыз, ошолор келип кандай чара колдонот, ошолор колдонот. Буга чейин ушинтип эле булгап эле кеткен деп атпайбы? Аны билбейт экен, мен 3 ай болду келгениме. Айыл өкмөт болуп. Ошондо мол дарактар баары кыйылабы, кыйылбайбы? Бул жакта казат деп атпайбы? Кайсыл жерде дарактарды кыйылат деп лесное устройство чыгарган болсо, ошол жердин дарактары кыйылат. Кандай чыгарган, корутунду чыгарган, токой чарба? Кыйылат деп чыгарган. Монун баарын кыйылат дегенде. Участок менен кыйылат. Анан ошолдон түшкөн акча каражаттын баардыгы республикалык бюджетке кетет. Ошо потеряны төлөдү? Бүткөн уже. Төлөп бүткөн. Канча төлөгөн? Мен азыр эсимде жок, квитанцияларын тараш керек. Сумма көп деми айыл өкмөттө. Монун баарын кыйып атса, ушул жерден алтын казып атса, кантип суу булганбайт деп айтканга болот анда? Аны учур көрсөтөт. Техникалык проект бар атайын. Ошол техникалык проекттин негизинде жазайт. Мен экетек инспекцияны чакырам, текшергиле, карагыла, могу эрежелерди сактагыла. Бул ошолордун жумушу да. Бул жерден сиз айтасыз, мыйзамдан жакшы түшүнүгүм бар, эл жакшы түшүнбөй атыптыр, мен кайра барып түшүндүрдүм деп.
Sizin түшүнүгүңүз боюнча ушудан кен иштетсе эл эч кандай зыян тартпай, Тартпайт. ден соолугуна кооптулук болбойбу? Жок. Себеп эч кандай химиялык заттар колдонулбайт. Бул ачык асман астында иштейт. Суунун астын казат экен, суунун ушул жерди казат экен, мында жерден астынан мышак чыгат деп атпайбы? Мышак жөнүндө сөз жок. Эгер мышак болсо, экологиялык экспертиза бермек эмес. Бербейт, экологиялык экспертизаны бербейт мышак чыкса. Бул жерде мышак бар экенин мен ушинтип элден угуп атам, анан сенен угуп атам. Бул компания лицензиясы качан алган экен? Карап берейин, шашпай, кабинеттен Жетекчилери каяктан, чет өлкөлүктөрбү же кыргызстандыктарбы? Жетекчиси ушул эле жерде. Саламатсыздарбы? Компаниянын жетекчилиги кайсы жакта? Компаниянын жетекчилиги кайсы жакта? Кытайлары же эмне? Кыргыздарданбы? Жетекчилер кытайлар, кыргыздарбы? Кытайлардан да бар, кыргыздар ошол жакта жүрөтпү? Көрбөдүңөр? Жол жактабы? Биякта азыр ким бар экен? Жай чыкма. Рахмат эже. Кыргыздар керек. Да булар кыргыз. Жок. Алтын эке ошол жакта баксаңыз, бир чакыр келет. Ылдый жакта жүрдү эле. Ылдый жакта көрбөдүңөр. Ошол жакта алтын менен Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Жомон, чанды чыгарасың го? Элеман болот. Элеман журналист. Assalamu alaikum. Алтынбек. Бул жакта жетекчисизби? Компанияда. Доверенное лицо. Доверенное лицо? Доверенное. Так башка. Как раз керек эле жерге. Ал. Жүр, мындайраак салмашып коюңбу? Бул жакта турбайбы? Бизге жооп берип коесузбу анда, Бул жакта компанияңыздын аталышы Бен Майнинг экен, Бен Майнинг. Бунун жетекчилери кимдер? Жетекчилери Мамин деген бар. Ошол жетекчи болот. Мамин деген. Жок, ал кыргызстандык чара. Мамин Саня деп коет. Мамин Саня. Кыргызстан жараны. Ооба, Кыргызстан жараны. Сиз кимсиз бул жакта? Мен доверенный лицом. Доверенный лицо ушул жерде азыр карап жүрөм. Бул жакта кандай бүт качан казып баштадыңыздар? Казып баштаганы бир 15 күн болду окшойт. Документтер барбы бул жерде көрсөткөнгө? Лицензия тиги бу. Жок, айыл өкмөттө документтер. Өзүңөрдө да болуш керек да. Өзүбүздө жок. Мен эми доверенный лицомун. Чоңдордо бар. Атак наркыларда жок. Бул жактан казганда сиздер 4 гектар жерди алды деп атпайбы? 4 гектар жер кайсы жерлерди камтыйт? 4 гектар жер мына ушул жерден баштап, мына ушул кичинекей эмне сай, кичинекей бир сай бар. Анан мына ылдыйда кичинекей жер бар. Мына суунун боюнда бар кичине жер. Нар жакта өйдө жакта дагы бар. Бир 3 жер да, 3 блок болуп бөлүнөт. Ошол 3 блок. Ошол жерде полный мыйзам чегинде алынган, бүт документациялар бар, бүт. Канча дейт? 42, 46 документ полный мамлекеттен кандай мыйзам талап кылынса, ошол документтер полный алынган баарысы. Ошонун негизинде азыр эми иш жүзүндө баштадык мэрдечи. Ушул местный техникаларды алып, ушул жерден эми колдон келишинче аракет кылып жүргүзүп атабыз. Бул жактан дарактардын баары кыйлабы? Бул жерден эми дарактар кебиркилери кыйлат. Эми баардыгы деп айта албайм. Бул жерде эми алтын казганда кариной деп коет да. Түшүнүк кишилерге бир ооз айтып коеюн. Бул сферада мен да 4-5 жылдан бери иштейм да. Кариной деп коет. Бул жерде кариной
мондайынан келсе эң түгүндөгү катмар болуп калат. Ушул алтын ошол жерге келип түшөт да. Бул жердин коренойу бир 6-7 метр, кээ бирки жерде 10 метр төмөн түшкөндөн кийин кореной башталат экен. Ошол коренойдогу алтындар кайсы жакка келсе ошол жакты алышка туура келет да. Азыр ошол коренойду издеген иштер болуп башталды да. Жерден сууну булгайт деп Кызыл Токой айылындагылар тургундары нааразы болуп атат да. Сиздер эмне болот? Булганабы? Астынан казсаңыздар. Эми мондай да. Кудай кааласа, ал жерде чоң отстойник кылабыз мэрдечи. Мэрде чоң отстойник кылып, ошол отстойниктерге суу түшөт. Ошол отстойниктерге суу түшөт. Азыр план проектте кандай жазылган болсо, мына геологдор түзүп берет го. План проекти кандай түзүлгөн болсо, ошонун гана эмесинде иш аткарылат да. Кандай план проект болсо, ошонун гана ал план проекттен биз бир кадам сыртка же бир кадам ичкериге кирбейбиз да. Только по план проект. Проект боюнча болгондо деле суу булганбайбы? Ошону сурап атам. Кудай кааласа, иншаллах аракет кылабыз суу булганбашына. Мына азыр нерди карасаңар, нерде деле уже канча күндөн бери, калп айтпасам 15-20 күндөн бери суу ылайык агат да. Суу ылайык агып эле турат. Бирок биз булгабашка аракет кылабыз. Анан азыр могу инвесторлор айтып атат, ушул сууну бул жерден таза сууну өткөзүп алгандан кийин, таза сууну качать этип өткөзүп алып, ушул бир эле сууну кайта насос менен оборудование бар да, алтын жууп турган. Ошол оборудованияга тартат, кайта ошол эле сууну түшүрөт да, кайта ошол эле суу менен жуабыз деп атат да. Но сууга түшүрбөйбүз деп атат да. Ошол мүмкүнчүлүк болобу? Жериңер тар экен, ошончо жерди кылганга. Жок, если кааласаңар, мондайдан чыгып жердин тар деп атасыңар, биз жердин чоңдугун деле көрсөтүп коебуз. Чоңдугун деле көрсөтүп, мына тартып, чтоб акыйкат видеого чыкса жакшы да. Мына маалымат каражаттары боюнча да акыйкат чыкса бизге дагы ыңгайлуу да. Ошон үчүн айтып атабыз да. Силер келсеңер, биз башка фирмаларга чоң фирма цианид колдонгон чоң фирмаларга окшоп биз бекитпейбиз. Ачык айрым, бүт документация даяр. Отстойник көрсөт десеңер көрсөтөйлү. Полный биз көрсөтүп жанагыларды кылып беребиз. Азыр биз ошол отстойниктин үстүнөн иштеп жатабыз да. Чукурлугу деле бир 7-8-10 метрге жеткизейин деп атабыз да. Ошол жерге отстойник азыр куруп атасыздарбы? Курулду? Жок, эми куруп атабыз. Азыр бирок көрбөйлү ошол жерге барып кандай куруп атасыздар? Ооба, конечно. Бул жерден канча алтын бар сиздердин план боюнча? Эми запасында 20 килограмм да. Запасында 20 килограмм. Жердин түгүн Аллахым өзү гана билет да. Бул өтө деле чоң. Геологиялык разведка кылганда билинген да мынча тонна алтын бар деп, анан сиздер ошо геологиялыкта 20 тонна 20 килограмм жазылган да. Тонна эмес бул жерде. 20 килограмм. 20 эле килограмм. Бул жерде тонна жок. Биздики кориной эмес, жанагы цианид колдоно турган же машиак деп коюшат. Ушуга окшогон химикаттарды колдоно турган эмес. Биздики россып деп коет. Буну оона прибор турат. Ошол приборго ташталат. Ташы бөлүнүп чыгат, куму бөлүнүп чыгат. Жанагы сеткага рассыпной алтын калат да. Ошондой эле, а так бул жерге вообще же химия же бир нерсе эч нерсе колдонбойт. 20 эле килограмм алтын болсо, кайсы инвестор макул болду? Каяктан тарттыңыздар инвесторду? Инвестор субподрядчик деп коет го. Субподрядчик Кытайдан болду. Кытайлар. Эми 20 килограмм алтын азыр граммы 5000ден болуп атабы? Канча болуп калат? 1 килограммы 5 миллион болсо, 20 килограммы 100 миллион сом экен. Ооба. Ошого макул болуп ушунча техниканы өзүңөргө актайбы? Эми ошол аракет кылышып атат да. Эми Кудай кааласа актаса керек, ошонун артынан жүрөт да. Бул жерде эми элдер ойлогондой масштабный иш болбойт да. Бул жерде боло турган болсо өзү 2-3 ай иш болот. Анан ошодон дагы кичине прибыль көрүп калайлы деген эле ой болуп атат да. Булар дагы келгиле жүргүлө. Мынаяка чыгып азыр отстойниктин азыр башталыштарын бир көрсөтүп коеюн. Мынакей. Бул жер кандай болуп атасыз? Бул жер канча жасап атасыздар?
Эми бул жерде азыр мынаны көрдүңбү? Мына чукулуп кетип атат, а? Мына чукулат дагы бул жерден коренной деп коет. Оона коренной чыкты, көрдүңбү? Ошол кореннойдон мындай чукулуп туруп нелер алынат дагы ушул алынып нар жака ташылып атпайбы? Ошол жерде ташылып туруп мына жерде ушундай чоң отстойник кылайлы деп атат да. Ушул круговорот алып жанагы суу булганат деп атпайбы? Ушу суу булганбаш үчүн азыр аракетинде болуп атат. Ушу суудан эле мына жерденчи толгондон кийинчи ушу суудан тартып туруп кайта кой берет да, судан тартып туруп кайта өзүн эле кайта чайкап бул жака түшүрбөйлү деген ойдо болуп атат да. Бул ушул жерден эле суунун баарын толтурабыз деп атасыздарбы? Ооба. Бул жолго эч кандай зыян болбойбу? Жолго эч кандай зыяны болбойт. Буга чейин иштеген компаниялар суунун нугун ары бери буруйуп, бери буруйуп, анан астын казып ошенткен экен го. Сиздер дагы могу сууну буруп же мындай казасыздар кандай? Бул өзү территория, бул өзү территория. Бул мынау казылып аткан жерден мынау арыктын кайсы бир точкасына чейин мен точно азыр айта албайм, точно көрсөтүп бере албайм. Анткени геологдор билет да. Бул жерде өзүнүн геологу бар, наркы-беркилер бар. Көрөт. Бул жерде запас мамлекет коюп берген. Бул жерде буравойлор менен тешип, канча грамм алтын бар, ошол буравойлор менен бүт мамлекеттен тешилип туруп, текшерилген да, ошого 20 килограмм деп туруп, запасы бар бул жерде деп туруп, ошо 20 килограмм жазылып берген. Ошонун территориясы бирок бул жерге чейин кирип кетет. Мына жол алынабы, алынбайбы? Сен жанагы айтып аткандайчы, бул жол алынабы, алынбайбы? Буну Минтранс чечет да, Минтранс. Ушу жолго зыян келтирбейсиздер да? Азыр жаңы жол салынып келаптыр. Бул келечекте эл аралык жол болот деп чаткалга кетип турбайбы ушул жол аркылуу? Жок, зыяны вообще тийбейт. Кудай кааласа биз эсли ишти баштап, эсли меме кыла турган болсок, Минтранс болсо, Минтранс да көзөмөлдөйт да буну. Көзөмөлдөп, эсли трамбовка боло турган болсо, өздөрүнүн жанагылары менен бүт трамбовка кылып, ошондой иш-чаралар жүрөт да. Бул сиздер астын казып салсаңар, бунун эмеси жана борпоң болуп калат, асфальт төшөгү болбой калат деп атпайбы? Жок, ошого айтып атпаймынбы, өзүнүн полный инструктаждары менен бар да, бунунчу жол деле курганда, мисалы үчүн слой кылып курушат го, биринчи таш таштап, анан наркы таштап, анан берки таштап, ушунчу толтуруп, анан кийин жанагы трамбовка кыла турган өзүнүн мемелери бар да, ошону менен кылынат да бул нерсечи, полный эле жолчу. Атак азыр мыйзам күчүнө кирген мал бүт көзөмөлдө бүт нерсе ошого бүт текшерилет да, бүт нерсечи. Бул жерди казып бүткөндөн кийин калыбына келтирүү иштери болобу? Кандай болот? Калыбына келтирүү иштери рекультивация деп коет го. Рекультивация сонун болот. Кудай кааласа, рекультивацияны кайта азыр пландарда турат, даже биологический рекультивациясынан бери бүтүрүп бергеничи. Кандай кылып бүтүрүп бересиздер? Ошону жөнөкөй эл түшүнө турган кылып айтып берсеңиздер, бул жерди ордун тегиздейсиздерби, көрктөндүрөсүздөрбү, дарак эгесиздерби? Бул жерлер кайта толот. Үстүнө кум ташталат. Үстүнө кум ташталгандан кийин жанагы сен айткан эгет деп атпайсыңбы? Чөптөрдү, дарактарды эгет деп атасың. Ошонун мен билишим боюнча мурункусун айтып берем. Мен билишим боюнча бул лесхозго акча төлөнөт. Лесхоздогу адамдар өздөрү эгет да. Лесхоздогу адамдар өздөрү эгип коет. Биз рекультивацияны принимать этет да, мамлекет принимать этип алат, оны текшерип, если мамлекетке жакпаса бул нерсени, алар кабыл албайт да. Жок, бул биз кабыл албайбыз. Мындай кылам, мындай. Ошол даражада болот да. Бүт кабыл алганга чейин жеткизип туруп, анан кийин кабыл алса, анан кийин уже лесхоз деген бар. Ошого төлөнөт, алар эгип кетет. Сиздер кеткенден кийин бул жак көрктөндүрүлбөй, кароосуз калып кетсе, айылдыктар ошо Токой чарба кызматкерлерине барып туруп талап кылса болот экен да. Эми талап кылышыны мен айта албайм. Сиздер ошондой милдеттемеден берип, акчасын төлөп, жоготуула төлөп кетесиздерби? Полный. Бул жерде мисалы үчүн азыр эле сен айтып атпайсыңбы, дарактар кыйлап турбайбы депчи. Бул дарактар төлөнгөн. Бул лесхоз деген бар. Бул ошого айтып атам да, бүт акчасын төлөп, ар бир көчөттүн штуктары эсептелип чыгат бул жердечи. Полный эсептелип, ошого карап иш болот да бул жердечи. Ошо айыл өкмөт дагы төлөнгөн деп атат, сиз дагы төлөнгөнбүз деп атасыз. Канча төлөдүңүздөр ошо Токой чарбага? Мен аны билбейм. Аны билбейм. Канча төлөнгөн, не төлөнгөн, суммасын точно билбейм. Эми ар бир көчөттүн өзүнүн
прайс болот да, баасы болот да. Мисалы үчүн жөнөкөй жалпы суммасы канча болду? Жалпы суммасын билбейм экен. Ошону точно суммасын билбейм. Канча сумма экен. Тактасаңыз болобу жетекчилерден? Тактасам бул жакта болсо керек өкмөттө. Мен точносын айта албайм да. Канча төлөнгөн. Азыр Өзүңөрдө документтин бир копиясы калган эмеспи? Жок, менде жок да. Менде жок. Видимый да, видимый. Бул деген сөз оона коренной жетти го. Көгөрүп турган, ошол коренной дегениңиз да? Коренной көгөрүп турат, агарып турат, ар кандай светтер таштар чыгат. Ушул жерден мындай видимый алтын болот да, кумга окшогон, унга окшогон, ушул ондай өзүнүн сеткасы болот. Кандай десе, футбольный поле бар го, футбольный поледа мондай жүндүүчү. Ошолорго келип такалат да, ошодон калган алтын ошол россып деп коет да. Аны химия менен эмес, аны мындай эле. Мына жерде старательдер жууп атпайбы? Колдочу. Колдо жуушат, кичинекей аппарат коюшу болот, Сууга таштайт, судан түшөт дагы, алтын калат, ташы кетет, Ушунун чоңу. Ушунун чоңу. Старательдердин чоңу. Чекеден демек сиздер кепилдик бере аласыздар да, бул сиздер казып кеткенден эч качан эл зыян тартпайт, экология бузулбайт деп. Ооба, Кудай кааласа өзүбүз мамлекетте кандай жазылган болсо, пунктлар мененчи ушундай кылып рекультивация иштери болот, Кудай кааласа, насип кылса иншалла. Ушундай кылып рекультивация иштерин бүтүрөбүз баардыгын. И анан ушул силер айткандай эле. Бул сиздер документ чогултуп атканда Кызыл Токой айылынын элинен уруксат алдыңыздар беле? Уруксат сурап, кол койдуруп. Ооба, бул иштерине мен жок элем ошол маалдачы. Ошол маалда мен жок элем. Мен келгениме бир 2 ай чамасында болуп калды. 1-2 чогулушуна бардым. 1-2 чогулушуна барып, анан ушул бүт эле документтери даяр экен, анан мамлекеттен уруксат алып, өкмөттөн уруксат алып, токтомдорду көрүп, и анан ушул иштерин башташып атат да бул жердечи. Анан бул жерде мен ушул силерге окшогон ийнилерим келип калса, суроолоруна жооп берип коюп, туура маалымат жеткизип элгечи, алар айтып жатат да, бизден эмес, бизден жогору жашаган Терексай айылынын элинен кол койдуруп алыптыр 156 адамга деп. Эмнеге алар бул зыянын тарта турган биз болсок, Терексайлыктар кол коюш керек дагы, бизге келген эмес деп. Эми аны билбейм, эми чын-чынына келгенде Терексай айыл өкмөтү, ушул баардыгы Терексай айыл өкмөтү болуп кетет да. Айыл өкмөт болгондо деле эми ошол жактан да жок дегенде макул, бул жактан жарымынан алсаңыздар, жарымын ушу Кызыл Токойдон алса болот эле да, кол койдуруп сурап барып. Аны жанагы айттым го, мен жок элем ал маалда, кандай эмне болгон, мына 2 ай эле болду мен келгенимечи. Жок болсоңуз, сиз компаниянын өкүлү катары таанышкансыз, анан өкүлү катары жооп берип атасыз. Билишиңиз керек да, кимден кантип уруксат алгандарын. Полный уруксат каттары бар да, мен билишим боюнчачы. Ушул сен айтканына канча дедим? 156 адам. 156 адамбы, кандай? Ошолордун уруксаты бар, токтому чыккан, бүт ошонун натыйжасында, токтомдун натыйжасында документтер бүтөт да, көпчүлүк документ. Токтомдун натыйжасында бүткөн да бул документтер, ушул бүтүрүп ишти башташып атат да. Эшли документация толук болуп бүтпөй, наркы берки болгондо иш башталмак эмес да. Анан мен бул айыл өкмөткө 3 ай болду келгениме деп атпаймбы? Мен келгенче баардык немелер чыккан. Токтомдор, айылдык кеңештин депутаттарынын токтомдору, айыл өкмөттүкү. Мен лесопотерияны жүргүзгүлө дедим, документтериңерди толуктагыла дедим. Бул жерде мынакей 130728 деген бар. Бул эмне? Участок, 3 участок. 3 участок бар бу жерде. Бардык ошо 3 участок 4 гектар болуп атат да, 3 участок биригип. Ошол 3 участоктун тең экспертный заключениясы бар. Бул немеден мамлекеттик каттоо кызматынан берилген убактылуу пайдалануу китептери. Убактылуу пайдалануу китептери. Бул бардыгы бар. Мен сага негизгилерин көрсөтүп атам да. Бул эмне приказ экен? Бул айыл өкмөттүн чыгарган токтому 24-ноябрь 2023 жылда. Ушуну тартып алалы жана.
көргөнгө. Биз көрсөтүшүбүз керек да ушу токтом. Сен башка мен маалымат берип атпаймынбы? Мынакей, бул жерде 4-8 деп жалпы чыгарып атат. 4-8 гектарга 5 гектарга чукул турбайбы? 4 гектар 8 сотик. 80 сотик. Бул айыл өкмөттүн токтому. Айыл өкмөттүн токтому. Бул токтом качан чыгарып атат? Так, 24-12 ай 23 жыл. 23 жылы 11 ай 12 12 ай. 24 декабрда чыгарып коду. Лицензиялардын калгандагы бардык үчөөнүн тең лицензияный соглашениялар бар, заключениялар бар. Буйруктар бар. Жана кол койгон адамдар, жергиликтүү элден кол койдурган 156 адам деген. 156 адам ооба. Ошол жерде кайсы жердин тургуну кайсы айлык экени жазылганбы же айлык жазылганбы? Жазылган эмес жерде. Шуну суроо болуп атат да, неге Кызыл Токойдун элинен кол койдурган эмес, Терек Сайдан эле кол койгон деп. Бул эми бир аймакта. Бир аймак болгондо бир айылынан эле кол койдуруп, экинчи айылынан кол койдурбай койсо, ар айыл болуп бөлүнгөн эмеспи? Бул айылда мынча кол чогулуп, бул айылда мынча деген. Аймактан кепсе боло берет болуш керек деп ойлойм мен. Аны эми муну эксперттер талдайт. Элдин ошо нааразы болгону да ошодон болуп атат да. Жогору жагы эле уруксат берип коюптур, а сууну иче турган бизден уруксат алган эмес. Бардыгы мыйзам чегинде жүрөт. Жер казынасы жөнүндө мыйзамда элдин макулдугу деген пункттар кезигишпейт. Жок. Элге маалымат берип коюу деген токтомдор бар. Булар андай эмнеге токтом чыгарып атат? Эл макулдугун алуу деген мыйзам жок болсо, кол коюп бергенде. Аны депутаттардан сурайсыз, Азыр экөөбүз тергөөдө кетип атабыз да. Жок, мен суроо берип атам да. Тергөө эмес, суроо. Мен ошону айтып атпаймынбы? Элдин айтканын. Аны мыйзам чегинде жооп берип бере атпаймынбы? Жер казынасы жөнүндө элдин макулдугу деген жок. Эмненин негизинде булар жазып атат анда? Макулдук бер токтомдорду чыгарып атат. Депутаттарбы? Депутаттардын компетенциясына кирет да. Жер Аны чыгарып атат да. Бул элдин атынан шайлангандар да, аны жакшы түшүнөбүз. Элге эмнени сурап кол койдуруп атат? Эмнеге макулдук берип кол коюшкан? Ошо кагазын көрөлүчү анда. Кагазын элдин уруксат алыштын негизи эмес деп атпайсызбы мыйзамда? Ооба. Бул кол койдуруп коюшканда Бул кайрылуу кимдит тургундар. Мен ушуну сизге чыгарып эле берейин. Чыгарып эле бересизби? Ошону чыгарып берсеңиз кыйналма. Азыр мындай мен кыска жооп берейин сага. Убактым аз. Бул лесопотерия бул. Бул калган документтерин көрдүңүз, Так, бул рекультивационный проект. Рекультивационный, биринчи лесопотерияны көрөлү, анан кийин ошонусуна карап коелу. Мынакей лесопотерия, мынакей. Бул токойлордун жоктугу боюнча бул айыл өкмөтү, Белмайник компания, анан бул лесная служба келип жазайт. Лесная служба келип жазайт. Бул жерде мен суммасын айтайын, экөөнүн тең суммасын айтайын. $1.140.181 сом. 1.140.000. 181 сом. 82.023 сом экинчиси. 82.000. 23 сом. Бул токойлорду кыйган боюнча ушунча сумма эле төлөйт экен ошондо. Ооба. Ошондо 1.200.000 сомдон ашыгыраак эле экен да. Эми жазып алдыңыз да азыр. Жазып алдыңыз. Анан кошо бересиз да. Ошо ушунча эле төлөйбү деп атам да. Эми мыйзам чегинде менин колума келди. Буга тиги лесный служба жоопту. Айыл өкмөтү жоопту эмес. Анан бул рекультивационный проект. Бул эртең казылып бүткөндөн кийин кандай болот? Бул проектисин таанышкансызбы? Эмне кылып кетебиз атат бүткөндөн кийин? Кантип калыбына келтирет экен? Эки түрү бар. Бири техникалык, бири биологиялык. Ошол биздин эки мыйзам иштейт. Бул ушул жерде жазганбы? Кандай кылып кетем деген ошо элге да жеткиликтүү болуп, түшүнүктүү болуш үчүн. Ошону айтып атпаймынбы? Сизге айтып атпаймынбы? Биздин Кыргыз Республикасынын эки мыйзам актысынын негизинде ишке ашат. Эми ошол бири техникалык, экинчиси биологиялык. Рекультивация биринчи техникалык дегенде бүт ордуна келет шагалдар. Үстүңкү
катмарды алып таштайт да, анан келип үстүнө отургузат кайра, аны топтоп коет бир жерге. Анда биологиялыкты жасаганда анын үстүнө кара топурак алып келип төгөт. Иштеткенге жарактуу кылып төгөт. Ошол бизде мыйзам иштейт деп атканым ошол. Чөп чыгып, башка нерселер отургузганга, чөп чыгат кийин. Булар ошонун баарын кылабыз деген да, могу проектисинде. Ооба. Ушундай кетет да. Биздеги мыйзамды акты иштейт деп атпайбыз сизге. Бул ушул участоктордун техникалык проектлери. Кандай иш алып барат ушунун ичинде. Жер казмасы жөнүндө мыйзамда кайсы документтер болуш керек экенин көрсөтүлгөн. Ошонун баардыгы ушул документтерде так. Жана айтып жатышпайбы, бул жактан кенди казууга жергиликтүү тургундар уруксат берген, 156 адам кол койгон деп. Азыр айыл өкмөттөн бизге ушул уруксат бергендердин кол коюлган, кимдер кол койгон тизмесин берди. Ошол кайрылуусунда эмне жазылганы жөнүндө тааныштырып коеюн деп жатабыз. Терексай айыл аймагынын башчысы Ашырбаевке дейт, жана жергиликтүү кеңештин төрагасы Тойчуевке. Терексай айылынын тургуну Мырзагулов Русландан кайрылуу деп жазган экен. Ал жерде булар ушул компаниянын лицензия негизинде иштесине 1-2 шарт менен уруксат берүүгө макул болушкан экен. Ал жерде жазылып турат. Бул ал жер Хасансай суусунун жээги болуп саналат. Алабука Кировка жолунда жайгашкан. Ал жерди иштетип жаткан учурда дарактарды кыйбай жана жолго эч кандай зыян тийгизбей иштетүүгө уруксат жана жардам берүүңүздөрдү суранам деп бийлик өкүлдөрүнө кайрылган кайрылуусу экен. Демек булар кайрылуусунда 2 шарт койгон. Бул жакта дарактарды кыйбай, мага окшогон дарактарды кыйбай, анан бул чоң жолго зыян тийгизбей иштетсеңер макулбуз дептир. Ошентип анан артынан мына 156 адам кол койгон экен. Ал эми азыр компания бирок айтып жатат, бул дарактардын баары кыйылат, биздин аймакка кирген, лицензия алган участоктун баары дарактарды дагы кыябыз деп жатат. Чаткал районунда негизи фирма аябай көп. Чоң фирмалар иштеп атат. Азыр биз бул кичинекей фирмадан бизге негизи мамлекетке деле пайдасы жок да, чын-чынына келгендечи, эле зыян тартып атат. Мунун пайдасынан зыяны көп деген зыяны көп, зыяны көп аябай эле. Ошон үчүн ушул эл ушунча чогулуп атат да бар. Сиз бул жерде канчадан бери жашайсыз? Мен ушул жерде төрөлгөм, ушул жердин кызымын, ушул жердин келинимин, ушул жердеги азыркы жаштардын энесимин ошол. Бул айыл бир 10 жыл мурун, 15 жыл мурун кандай эле? Бул айыл бир сонун айыл эле. Бир сонун жакшынакай элибиз бар эле, жакшынакай таза суудан ичкен ыймандуу, берекелүү калкыбыз бар эле. Бардыгыбыз азыр жаман нерсеге айланып калдык да, ушундай эле кечке эле ошолордун азабын тартабыз. Азыркы жаштардын тиричилиги таза суу. Бул заманга жараша акыр таза суу ичиш керек балдарыбыз жайдын күнү сууга түшүш керек. Кендер келгенге чейин бул жерде суу туп-тунук болчу. Суунун үстүнөн караганда балыктарды саначубуз да. Канча балык кетип атат, полный саначубуз. Акташ кайсыл жерде бар көрүнүп турчу. Азыр эч нерсе акташ эмес, кара таш таппайбыз бул жерден. Балык уже бүттү, балык калбады бул сууда. Урматтуу Садыр Жапаров, биздин ушул Чаткал районунун Кызыл Токой айылынын ушул карапайым элинин кайрылып жаткандыгынын себеби ушул фирмалардын бизге зыяндуу болуп жаткандыгында. Ушуну бизди жеринен келип чечип берүүңүздү суранабыз. Жанагы чоң инвесторлорго жол берсеңиздер да кичине инвесторлорду жок кылабыз. Бул жерлер буга окшогон элге зыян кыла турган жерлерди иштетпейбиз деген сөзүңүздү эл күтүп отурабыз. Азыр ушул бир Бел Майнек деген фирма келип, биздин элибизди карапайым элдин үнүн укпай иштеп атат. Аны ушул биздин элибиздин кайрылгандыгынын себеби ушул фирманы бизге токтотуп берип, биздин элибиздин карапайым элдин үнүн угуп, жеринен келип көрүп берүүңүздү суранабыз. Урматтуу Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев, сиздерге
Биз кайрылып жатканыбыздын себеби биздин үнүбүз жетпей жатат сиздерге. Биз кыйналып бүттүк. Сиздерге кандай маалымат жетип жатат билбейбиз, бирок сиздер өзүңүздөр келип жеринен көрүп кеткениңиздерди суранабыз. Ал эми биз ушул Бен Майнинг фирмасын иштеткенге каршыбыз.